Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп олтурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Таалайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер ширин даам татымдар дүйнөсү деген темада атайын маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Карагат кондитердик мектебинин негиздөөчүсү Динара Жармамат кызы. Анда биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум, Динара айым. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам. Рахмат, Алла разы болсун чакыруңуздарга. Рахмат. Бүгүн биз буйруса атайын даам татымдар дүйнөсү боюнча маек кылууну туура көрдүк. Анткени биздин өзүбүздүн айымыбыз аты аталып тургандай Карагат кондитердик мектебинин негиздөөчүсү болуп турат. Эмесе алгач суроо узатсак, эң эле алгач ушул даам татымдардын сырлары эмнеде деп ойлойсуз? Ушул суроого токтолсак. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Даам татымдардын сырлары ошол колдонулган, жасалган ингредиенттердин, кошулмалардын табигыйлыгында, натуралдуулугунда деп ойлойм. Анан туура бири-бирине мындайча айтканда туура кошулмалардын кошулуусунда Рахмат. Ал эми негизи эле ушул мыкты кожойке, мыкты ашпозчу болуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Анткени ар бир айым чындыгында үй бүлө курганга чейин деле негизи мыкты кожойке болгонго өзү аракет кылыш керек эмеспи? Андыктан ушул боюнча да кыскача токтолуп кетсеңиз. Мыкты кожойке болуш үчүн торт жасаганды билиш керек деп коесуз. Тамаша. Негизи эле мыкты кожойке болуш бул ар бир аял затына тиешелүү нерсе деп ойлойм. Себеп дегенде биз айымдар, ошол мусулман айымдары үй бүлөнү биринчи орунга туткан айымдар болуп эсептелинебиз. Биз үчүн ошол үй бүлөбүз дайыма биринчи орунда, балдарыбыз, жолдошубуз, ошондой эле туугандарыбыз дегендей. Ошолордун баарына жакшы мамиле кылыш үчүн, бул мыкты кожойке болуш үчүн бир эле тамак ашты жакшы билиш эмес. Бул ар бир адамдык, адамгерчилик, ошондой эле баары менен сүйлөшүү, бүт жактан адам өзүнү өнүктүрүш керек деп ойлойм. Анан ошол мыкты кожойке болуш үчүн дагы бир жакшы, бул бизге кыргыздарга көбүрөөк балким тиешелүү деп ойлойм. Ал ашканада да жакшы болуш керек. Ашканада жакшы болсо, ал дагы бизге чоң жардамын берет мыкты кожойке болууга. Рахмат. Ал эми мына ушул айымдар үйдө олтуруп деле даам татымдарды же болбосо ошол эле мыкты ашпозчулук жакты деле алып кетсе болот да. Бирок ошол нерсени кантип алып кете алат? Мисалы бүгүнкү күндө туура биз көрүп айтып атабыз, мисалы YouTube, интернет, баардык соцсеттерден деле көрүп алып жасап атышат. Бирок анда деле мисалы толук түрдө маалыматтарды ала алышпайт болуш керек деп ойлойм да. Сиздин оюңуз кандай? Мен өзүмдү негизи аябай ашпозчу деп деле айтпайм. Мен кандайдыр бир деңгээлде жакшы эле билсем керек, ошол ашкана тармагында негизи тамак аш жасоо боюнча же кондитердик таттууларды жасоо боюнча дайыма изденип окуп келем өзүм. Мисалы үчүн чет жактын кондитерлердин курстарына бир жылда 1-2 жолу барганга аракет кылам, же Кыргызстанга келсе ошолорго катышам. Андан сырткары бул YouTube деле көрбөй, ошо курстарга окуган туура. Курстарга окуп, ошол нерсени жакшы билип, жакшы өздөштүргөн адамдардан сабак алса, мындай кандай десем, ошону профессионалдуу түрдө алып кетем десе, анда ошол нерселерди окуганы жакшы да. Бардык эле нерседе баягы билиш үчүн биринчи окуш керек. Ооба, туура айттыңыз. Ошол менде дароо эле ой кетти. Мисалы деген сүзгөндү билбеген адамды жөн эле сүз деп койсоң ал чөгүп кетет да. Же болбосо машинаны билбеген адамды отургузуп койсо ал болсо сүзүп кетет, бирөөнү. Алсаңардай, демек ар бир нерсени жазып атканда биз албетте ошонун окуусун окуп алсак, бул жакшыраак, бирок жөндөм ар бир адамда болушу мүмкүн. Алсаңардай, бул сизде деле менимче табигатыңыздан мындай жөндөм болсо керек деп ойлоп атам да. Негизи ушул шириндик даам татымдар дүйнөсүнө сиз өзүңүз кантип келип калдыңыз? Мына ушул жаатта сиз келечекте мен ушундай бир кондитердик окуу ачам деп ойлодуңуз беле? Мурун ойлогон эмесмин, себеп дегенде мен өзүмдүн кесибим бул тармактан такыр алыс да. Өзүм деле сизге окшош журналистиканы бүткөм, анан Кытай тилин бүткөм. Ошон үчүн менин кесибим алыс болгондуктан бул нерсе
жөнөкөй айтканда хобби катары десем, негизи тамак аш жасаганды жакшы көрөм. Тамак аш жасаганда же ушундай шириндиктерди жасаганда өзүм кадимкидей жеңилдеп калам да. Ошол нерсе жакшы көргөнүмдүн артынан болуш керек. Анан мен деле ошо балдар менен үйдө отурганда баягы бирден экиден туугандарга заказ алып жасап ушинтип жатып, анан бул иш акырындык менен мындай акырындык менен азыркыдай болуп кичине өркүндөп өсүп баштады да. Ал эми ушул мектеп боюнча кененирээк айтып өтсөңүз. Мисалы Карагат Кекс мектебин, мисалы кондитердик окуу мектебин сиз кантип ачып калдыңыз? Кандай ким тараптан идея келди же болбосо сизге колдоо көрсөткөн ким болду? Анан эмне үчүн Карагат деп атадыңыз? Ушул боюнча. Бул мен ошо 2 балалуу болгондон кийин негизи үйдө балдарым менен отуруп анан туугандарга торт жасап, кимдин эле туулган күндөргө же ушундайларга торт жасап барчумун да. Барганда баары эле ушинтип эле элдер сатат, сеники магазиндеги тортордон да даамдуу экен депчи. Анан ошол сөздөр мага бир мотивация берди окшойт. Анан өзүмчө балким үйдөн жасасам болот деп үйдөн акырында негиз жасап баштагам. Анан жолдошума айтсам, ал киши дагы неме биринчи каршы болгон, жасабай эле кой депчи, башында каршы болгон, жасабай эле кой, эмне кыласың деп. Анан ал жумушта болгон мезгилде мен жасап заказдарды берип, ушинтип Инстаграм, эми ошол мезгилде Инстаграмдан заказ алган башталган да. Анан Инстаграмга работаларымды киргизип, ошентип башталган. Ошол уже азыркы мезгилде уже 5 жыл болуп калды ачылганыбызга. Анан ортодо аял киши болгондон кийин кээде балалуу болгондо үйдө отуруп каласың. Анан жумушумда бир аз паузалар болгон. Бирок акыркы мезгилде ушул аябай активдүү иштеп келе жатабыз десем болот. Өзүм ошо аябай жакшы көрөт окшойм. Торту жасабай калсам сагынып калам да, мындай жасагым келипчи. Колдорум тиби кармагысы келип, шпательдерди ушинтип калат. Албетте. Ошол ошентип башталды. Андан кийин ошол окутуу боюнча мен өзүм көп айтып өткөндөй кондитерлерден сабак алдым. Бизге Кыргызстанга чет мамлекеттерден келген кондитерлердин дайыма сабактарына, мастер-класстарга катышканга аракет кылчумун. Андан Турциядан окуп келдим. 2 жолу Турциядан окудум. Ошолордун арты менен өзүмө жакшы ишеним пайда болду окшойт. Ушул эмнеге биз ошо кыздарды окутуп үйрөтпөйбүз деп ошо сурагандар да талап дагы көп болуп баштады курстарга. Анан ошол Карагат скул деп, Карагат мектеби деп кондитердик кулинария курстарын окуталы деп ошо окутуп жатабыз. Азыркы күндө 2500дөй бүтүрүүчүбүз бар. 2500 кызды негизи бүтүрдүк. Менин оюмча ошол аял киши биз эми окутканда бир эле торттор жасап эмес, кантип жасаш керек. Андан сырткары биздин курста окуп кеткен кыздар тамак ашты туура тандап, натуралдуу нерселер менен үйдөн эле торт жасаса болот экен. Ар кандай кошулмалар кошулбаган тортту жасаса болот экен. Же болбосо жөн эле үйдө олтурган үй кожойкелери торту жасап, башка бирөөгө сатып, үйдөн бир аз иштеп акча тапса болот экен деп. Ошол жактарынан көп аялдарга жардам бердик деп ойлойм. Анан ошентип мектебибиз түзүлгөн. Карагат деп аты аталып калганын себеби деле аябай чоң эмес жок, бирок эмнеге Карагат деп баары сурашат, анан атымды да Карагат деп ойлошот да. Ошо экинчи атым Карагат болуп калган. Карагат эже деп баары ушинтет. Карагат болуп калганынын себеби өзүмдүн бир тууган кайнэжем. Экөөбүз ошо сүйлөшүп мен ал кишиге айтып атам да, ушундай азыр Инстаграмда элдин баары торторду жасап сатып атышат. Керклер ушинтип атышат, мен да ушундай кылгым келип атат, бирок бир жакшы ат коеюн дейм десем, ошол эжебиз тамашалап толтурам, мисалы үчүн Кулпунай кой, анан Анар деп коюп ал деп, анын арасынан бир Карагат деп коюп ал деп айтты да. Анан эмнегедир Карагат деп айтканда кулагыма жакшы угулду да, аябайчы. Жагымдуу дагы. Бир жагымдуу, бир эмоцияны билдиргендей угулгандан кийин анан эмнеге болбойт Карагат деп, анын артына ошо англисче кейкс деп кошуп койгом. Карагат Кекс деп. Ошондон кийин анан Карагат Кекс болуп калып калды. Машалла, бул негизи ат дагы өтө чоң ролду ойнойт экен. Чындыгында биз дароо эле караганда көзгө аттын биринчи эле көзгө көрүнөгү түшөт го. Мисалы, ошол уккулуктуу болсочу, алсаңардай сиздердин дагы ошол ат эле аябай уккулуктуу угулуп турат да. Рахмат. Кубанычтабыз иншаллах. Сиз негизи ушул багытта китептерди окуйсузбу? Ооба.
биздин студияга барсаңыздар ошо толтура кондитерлердин китептери дайыма китептерди алып турам. Ал жактан биз окуп жумушта дагы колдонобуз. Көркү рецепттерди изденебиз дайымачы. Бул жактан кийимдин модасы болгондой эле торттордо деле таттууларда дагы бир мода болуп турат да. Кайсы бир мезгилде адамдар ошол нерсени көбүрөөк талап кылып, ошол нерсе көбүрөөк сатылып дегенде ошон үчүн биз дайыма изденип китептерди окуп турабыз. Китептерди сатып алып, анын арасынан рецепттерди изденебиз. Жакшы, кубанычтамын. Анан сиздин ушул кондитердин дагы бир өзгөчөлүгү бул адал кондитерди неме деп аталат, карагат кекс деп. Бул адалдаштырууда көбүнчө сыр болбосо кандай нерселер кошулат? Ушул боюнча кыскача айтып бере аласызбы? Биздики торторубуздун баары негизи үй шартында деп айтсак болот да азырчы. Биз чоң аябай өндүрүш эмеспиз. Аябай чоң санда чыкпайт да, көп количествода чыкпагандыктан үй шартында жасалат деп айтсак болот да. Анан үй шартында мисалы үчүн биздин колдогон нерселерибиздин баары ошол эч кандай кошулмасы жок да. Мисалы жөнөкөй эле ошол жумуртка, ун, ошол болгону ошол нерсени туура жасаш керек. Сливкилерди колдонсок бүт натуральный сливкилерди колдонобуз. Жакшы. Баарыны натуральный кылып колдонгонго аракет кылабыз. Эч кандай негизи көбүнчө кондитердик жасала турган таттууларда кошулмалар аябай көп кошулат. Анан биз ошол кошулмалар бизде такыр жок. Машалла, жакшы экен. Анан сизде окуган айымдар, мырзалар, каалоочулар болсо, жашына чектелип карабайсыздарбы же жашына карайсыздарбы? Жок, жашына карабайбыз, себеп каалоочулар көп. Биздики айтып атпайбы, үй шартындагыдай жасалгандыктан ар бир кожойке, биздин курсту бүткөн кожойке үйүндө эле биздей кылып жасай берет да. Биз өзүбүз жасап элдерге тартуулап сатып жаткан нерсени эле аларга үйрөтөбүз. Алар ошол нерсени эле үйдөн жасай беришет да. Ошон үчүн бизде эң кичинекей окуучубуз 10 жашта болгон. Анан эң улуусу 65 жашта болгон. Сонун го, машалла. Бул өтө сонун, мисалы, ийгилик деп деле айтсак болот экен, Бизде жашына карабайбыз, мындай кызыккандар окуй берет да. Сизде ушул окуп бүткөн айымдардын мындай өздөрү бизнес баштап, өздөрү ушул боюнча, ушул багытта иштеп кеткендери болдубу? Толтура аябай көп. Биздин ученицаларыбыздан аябай көп кыздар ошо бизден дагы биздин деңгээлден дагы өтүп бараткандары бар да. Региондордон көп келип окушат. Кыргызстандын бүт булуң бурчунан ар бир курс окутканыбызда группада сөзсүз алыскы аймактардан келип окуган эже сиңдилерибиз бар. Алар барып ошол райондордо жасашат. Ошол кыздарыбыз көп заказ алып иштеп аткан. Сизди карап отуруп, биз деле окугубуз келип отурат, мисалы. Ал эми кандай айымдарга, кандай адамдарга мисалы жеңилдик бар? Ушул жаатты дагы карайсыздарбы? Мисалы, карайбыз. Жесир болуп калгандар болсо, бул жаатта дагы өзүңүздөр карайсыздар да? Ооба, карайбыз сөзсүз түрдө. Көбүрөөк негизи көп балалуу айымдарга. Машалла. Анан бизде ошол негизи мен башында эле бизде ниет кылып койгонбуз да, биздин курсту ар бир медреседе иштеген устазаларга бекер. Кайсы медресе болбосун бекер да. Керки көп окуттук, медреседе иштеген повар эжелерибизге да бекер, кыздар медресесинде. Андан сырткары балдар медреселеринде иштеген балдар да бар да, ошолорду да окуттук көп. Ошолорго бекер. Өтө чоң соо. Анан ал жактан бизге негизи өзүбүзгө жазса, сразу эле айтып кабыл алабыз. Жакшы. Карагат кекиске эле жазгандачы. Машалла, жакшы экен. Ал эми азыр мен сиздин өзүңүздүн ийгиликтериңиз боюнча сурагым келип атат. Ушул жылдар аралыгында сиз кандай ийгиликтерди багындырдыңыз? Жана эми балким сизде кайсыл жаатта мисалы сизге сыйлык бериши мүмкүн, же болбосо арда грамота, диплом, же болбосо кыскача бөлүшүп кетсеңиз өзүңүздүн ушул ийгиликтериңиз боюнча жылдар аралыгында 2021 жыл, биз эми 22 жылга өттүк да. Ушул жылдар аралыгында кандай ийгиликтерди багындырдыңыз жана алдыда кандай максаттарыңыз бар? Эми аябай ийгиликтерди багындырдым деп деле айта албайм. Эми акырындык менен аракет кылып келе жатабыз да, мындай акырындык менен тепкичтерди басып өтүп жатабыз. Кудайым буйруса, негизи пландарыбыз ошол адал натуралдуу тортторду мындай Кыргызстанга, бүт жактарга жайылтып алсак деген ниетибиз бар, бирок эми Аллахым дагы эмнени буйруп турса ошол нерсени кылганга даярбыз. Анан ийгиликтер боюнча ошо көп
көптөгөн жумушубузга байланыштуу ийгиликтер бул биздин мектептен кондитердик курсту аябай көп эже сиңдилер окуп бүтүрдү да. 2021 аябай көп группа бүтүрдүк. Эсте санасак 48 группа бүтүрүптүрбүз. Анан ошол кыздарыбыздын көпчүлүгү ушу сиз айткандай мындай жумушун тапты да. Өзүнүн ордорун тапты. Жумушун тапты. Эми бизге курска ар кандай кыздар келет, кээде жалгыз бой апалар келет. Анан алар деген айтат, ушундай жумуш азыр жок болуп атат. Балдарымды багышым керек депчи. Анан ошолорго көбүрөөк жол көргөзгөнгө аракет кылам да. Ошол эжелер мисалы үчүн азыр торт жасап үйдөн заказ алып саткандар бар. Же ал арасында ошо жакшы үйрөнүп алып, бир жерге ушу кондитер болуп жумушка киргендер бар. Аябай көп андайларчы. Ошол ийгилигибиздин эң башкы башаты болду десем болот. Эми андан сырткары ошол быйыл жылдын аягында жылдын мыкты кондитердик мектеби деп наам беришти. Кубанычтабыз. Ошол мен да көрүп абдан сүйүндүм. Командабыз чоңоюп жатат, Кудайга шүгүр, жылдан жылга. Эми жок дегенде 10 кишини болсо да жумуш менен камсыз кылып жатабыз. Машалла. Бул деле кандай чоң нерсе. Алдыда буюрса сиздер да өтө мындан дагы сонун ийгиликтер күтүп турарына ишенебиз. Алла таалам ушул ийгиликтериңиздин дагы да болсо бийиктикке жете элесин деп сизге дагы бир жолу айткым келет. Анан негизи эле ийгиликтин сыры эмнеде деп ойлойсуз? Мисалы, ар бир келген конокторума деле кээде ушундай суроолорду берем. Ар бир адамдын өзүнүн жеке ою бар, жеке өзгөчөлүгү бар. Алсаңардай, жеке сиз үчүн ийгиликтин сыры эмнеде? Талыкпаган эмгекте го. Күчүрмөн эмгекте. Талыкпай эмгектенген адам, ошол аракет кылган адам, изденгенди да туура изденген адамда ошо ийгиликтер жылмаят деп ойлойм да. Рахмат. Анан эми буюрса дагы ушул кулинария багытта дагы буюрса буга чейин да иштеп келген дедиңиз. Анан эми буюрса дагы ачайлы деп атасыз да. Ооба, кулинарияда негизи буга чейин окучубуз биз. Кулинария курсубуз. Мен өзү кулинариядан деле жакшы эле билем десем болот да, бирок бизде кандай десем, заказдарыбыз аябай көп болот. Анан кондитердик курска кыздар көп болгондуктан өзүбүздүн ошол иштеген помещениябыз бир аз тар болуп калды да, биз кулинарияны окута албай калдык. Эми буюрса кайрадан кулинария курсу дагы башталып жатат. Бунун программасы боюнча айтып бере аласызбы кыскача? Анан ошол кулинария боюнча кыскача суроолорду берели. Кулинарияда бизде бүт ошол негизи ашканалар бөлүнөт го. Мисалы үчүн европейская кухня, восточная кухня, мисалы үчүн ошондой. Ошол кухнялардын ар бир эң ошол бизге талап көбүрөөк болгон тамак аштарыны тандап алып программага кошконбуз. Андан сырткары ошо биздин менимче өзгөчөлүгү сервировка жагын коштук да. Мисалы үчүн кантип конокту тосуш керек кыздар, конок келгенде кантип дасторконду даярдаш керек, стол жасаш керек, ошолорду да коштук. Ошол жагы кыздарга буюрса жакшы жардам болот деп ойлойм. Машалла, жакшы. Албетте сервировканы дагы аларга үйрөтүп өздөштүрүш бул дагы чоң нерсе да. Менимче үйдө ар бир айым коноктосот болуш керек. Анан ошонун да ыкмаларын билип алган бул чоң ийгилик. Ал эми мына ушул тамак аш багытта дагы сурап өтөйүн сизден. Негизи тамак жасоодо эми чындыгында бизде кыргыз элин байкап отурсак сөзсүз түрдө биз майлуу тамакка жакынбыз да. Кайсыл жерге барба сөзсүз түрдө эт, майлуу тамактарды көбүнчө жейбиз. Анан түнү менен жеп отуруп, анан уктаар алдында кыйналабыз. Эми сизге суроо. Ушул тамакты дагы туура мисалы пайдалануу үчүн же болбосо туура тамакты жасоо үчүн дагы кандай ыкмаларды сунуштайсыз бизге? Туура тамактануу үчүн негизи эң жакшысы ошол туура убагында тамактаныш керек деп ойлойм. Мындай сааттар ар кандай болбойчу. Мисалы үчүн эртең менки тамак 8-ден 9-га чейин дегендечи. Анан обед 12:30-дан 2-ге чейин ушундай туура убактысы болуш керек. Анан туура тамактаныш үчүн биринчи сууну көп колдонуш керек, эртең менен суу ичиш керек. Анан көп курулбаган эмес, кайнатылган тамактарды жеш керек. Машалла. Бардык нерсени ченем менен жеш керек деп ойлойм. Аябай көп ошо сиз айткандай кечинде аябай көп жеп алып, анан эртең менен кыйналып калып атпайбызбы? Ооба. Ошон үчүн ченем менен жеш керек деп ойлойм. Кайсыл тамактар көбүрөөк пайдалуу биз үчүн? Өзүңүз эми сиз ушул кулинария багытта билген үчүн бир-эки түрүн айтып өтсөңүз бизге. Тамактардын негизи ар бир эле тамактын өзүнүн пайдасы бар. Анан кийин бир аз немеси дагы болушу мүмкүн да.
кайсы бир органга зыяны тийип кала турган жери да болушу мүмкүн. Ошон үчүн менимче эң пайдалуу тамактар бул жашылча жер жемиштер. Салаттарды көп жеш керек. Бардык эле тамактарда пайда бар да. Бардык эле тамактардын пайдасы бар. Мисалы үчүн эттин деле бир пайдасы бар. Албетте бар да. Анан кайнатылган тамактарда, бууга бышкан тамактарда витаминдер өлбөйт, ошон үчүн аларда пайдалуу витаминдер организмге көбүрөөк кирип пайда болот. Мен негизи эми туура тамактануу боюнча эксперт эмесмин, бирок өзүмдүн мындай жеке билгеним боюнча ушул жаатта, ушул багытта сиз ошол нерселер пайдалуу. Анан эми кээде бирок биз чын эле кыргыз болгондон кийин курулганды деле жеп коебуз, ал нерсени деле өзүбүздүн организмибиз төрөбөйт этет. Ал деле аябай көп жегенге болбойт, бирок кээде жеп койсок болот. Албетте. Негизи организм талап кылат да. Бирок биз ошол нерсени күндө эмес, кээде санган учурда, ченемдүү жеп койсо, жегенде дагы обедте же жеш керек да. Кечинде эмес. Анан мындан сырткары мен ушул той топурларды биз көп байкайбыз да. Ушул той топурларда тамак аш жаатында кандай өзгөртүү киргизсе болот деп ойлойсуз? Кыскача өзүңүздүн оюңузду айтып өтсөңүз, балким ушул жаатта да той топурлар негизи мындай аябай ысырапкерчилик жакпайт да көпчү. Аябай толтура ресторанда ошондой кылганда жакпайт. Көп кишиге тамак аш берип, анан сааттардын баары желбей калып кетип, ушундай болот го. Төгүлөт көпчүлүк. Ошол ысырапкерчиликтен жоюлуш үчүн мындай кандай десем, кичине минимализм, мындай тар чөйрөдө, балким бир аз аябай тар болбосо дагы эми жакындарың арасында же аябай ошол жылкыны сойбой эле коюш керек деп ойлойм. Демек ушул багытта деле биз мындай кандай десем, сөзсүз эле 5 бармак менен бир жылкынын этин бериш керек эмес деп ойлойм. Ошону бербей эле адамдардан бата алыш үчүн негизи той кылат да, эми тойдо эле жакшы бата алыш керек да жакындарыңдан. Анан ошондо мындай биринчи тамагын берип, анан экинчи тамагын тое турганда эле берсе, анан жанагындай эттерди, 5 бармак, толтура нандарды койбой эле ошондой кылып койсо, менимче жакшы болот деп ойлойм да. Ооба, туура айттыңыз. Мисалы, көпчүлүк биздин кыргыздарыбыз эл эмне дейт деген сөзгө көбүрөөк басым жасайбыз да. Анан эл эмне дейт, ой кудагы эмне дейт, тигил жактан булар келип атат деген сыяктуу биз өзүбүз эле бул жактан эле мындайча айтканда ушул багытта биз менталитетке көнүп калганбыз да. Каада салтыбызга. Менталитеттен арылыш үчүн ошол биринчи өзүбүздү ошол нерсеге көндүрүшүбүз керек да, эл эмне дейт дегенден уялбаш керек деп ойлойм да. Балким мурун менде деле ошондой болгон, бирок азыр менде эл эмне дейт деген нерсени көп мага мындайча айтканда маани бербейм да. Жакшы. Элдер жакшы болсо деле, жаман болсо деле дей берет да. Ооба да. Чындап эле. Адам өзүнүн баягы өзүнө туура келген нерсени, өзү кыйналбай турган, кыйналып калбагандай кылып бир нерселерди кылыш керек да. Анан көп ысырап кылып алып, анан же карыз болуп калып, ошол нерселерден болбосо экен дейм да. Жакшы. Ал эми мен азыр мына ушул алдыңызда турган торт боюнча, кыскача, анан капкейк боюнча маалымат бере кетсеңиз деп, ушул боюнча маалымат бергим келип отурат да. Ушулардын сырлары боюнча айтып өтсөңүз. Булардын негизи сырлары деле жок. Бул торту атайын сиздерге эле ала келдик. Оз тийишсин деп. Чоң рахмат. Ушул жалпы командаңыздар менен. Бул торттун ичи творожный торт. Ушу натуральный 33%деги сливки менен жасалат. Үй шартындагы быштак творог менен жасалат. Анан үстүнө жөн эле коздоп койгонбуз свежий ягода менен. Бул жакта болсо макаронсы, бул французский неме, десерт десек да болот, анан печенье деп койсо да болот. Анан улпунай, клубника в шоколаде. Экөөнү эле азыркы учурда бизде эң көп заказ болуп жаткан нерселерден сиздерге бир аз ала келдим. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бул карагат кекс кондитердик сиздердин өндүрүшүңүздөр. Мына ушул сиздердин өндүрүшүңүздөрдө башка кондитерден өзгөчөлүгү, айырмачылыгы дагы эмнеде айтып өтсөңүз? Башка биздики ошо айтып өткөндөй эле натуралдуулугунда, табигый баары. Табигый. Курсубуздун өзгөчөлүгү болсо, ошол мен эми биз мындай аябай өзгөчөбүз десем да туура эмес болуп калат да. Анан курсту бүтүп кеткен кыздар айтат, ошо мен өзүмдүн ученицаларыбыздын айтуусу боюнча биз көбүрөөк нерсе үйрөтөсүңөр, анан ошо баарыны жакшы чын жүрөктөн үйрөтөсүңөр деп айтышат да. Жакшы.
Мен абдан кубанычтамын. Азыр сиз 4 баланын энеси болуп отурсаңыз дагы, жаш болуп турсаңыз дагы мына ушундай ийгиликтерди жаратып, алдыда элибиз үчүн, биздин кыргыз жергебиз үчүн сонун кызматтарды жасап келатасыз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге да ыраазы болсун, чоң рахмат. Убакыт деген убакыт ар бир жерде. Анан ушул темада даам татымдар дүйнөсү боюнча кичине бышыктап өтсөңүз дагы болот азыр. Анан биздин конокторубузга, угармандарга, телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Биринчиден сиздерге рахмат, Аллах ыраазы болсун. Сиздер дагы ушинтип элге динге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Биздики ошол балким көрүклөр билет, айымдарыбыз билбейт. Биздики ошо Карагат кондитердик мектеби деп бизде ошол көбүнчө курстарга багытталган. Биз курстарыбыздан айымдарга ошол колдон келишинче, негизи ар бир пенде илим алыш керек, илим алуу парыз да. Ошонун сыңарындай ар бир аял кишиге бул ашканада жакшы болуу дагы мындай кандай десем, бул жакшы нерсе деп айтам дейм. Ал милдеттүү эмес, бирок ошону үйрөнүп алса ал аябай жакшы деп ойлойм. Ошон үчүн курстарга чакырам деп коесуң. Ооба, албетте айтып өтүңүз. Анткени бизде канча адамдар билбейт, балким. Билгенден билбегени көп дегендей. Айымдарыбызга биздин баягы бул жардамыбыз ошол ашкана жагынан жардам беребиз да. Бир эле айымдар эмес, биздики азыр курсубуз профессионалдуу түрдө болгондуктан эркектер да келип окуйт. Бизден окуп кеткен айымдар, кыздар же балдар шаарыбыздагы мыкты баягы ресторандарда, кафелерде иштешет. Россияда дагы ошондой иштеп жаткан окуучуларыбыз бар. Ошол биздики аябай талап болуп жаткан, кандай десем, эң талап болуп жаткан жумуштардын бири деп ойлойм. Биз окуткан кесип, кондитердик кесип же поварлык кесип. Ошол каалоочулар болсо, биз дайыма окутканга даярбыз. Сиздердин угармандарга, жалпы көрүүчүлөрдүн баарына рахмат айтам. Чоң рахмат. Көңүл бөлгөндөрүнө. Ушул атайын убактыңызды бөлүп биздин студияга келип берип сонун маек курганыңыз үчүн тереңизге да ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кадырлуу көрөрмандар, биздин угармандар, эгерде сиздер да ушундай даам татымдар дүйнөсүнө баргыңыздар келсе, ушундай жаатта курс, мектепти издеп жүргөн болсоңуздар, албетте биз дагы Карагат Кекс мектебин сунуштайбыз. Кондитер мектебин сунуштайбыз. Андыктан кадырлуу көрөрмандар, мына ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.